Эркин Маратович, сиз саламат сатуу тармак жагындагы кемчиликтерди мойнуңузга алдыңыз. Кемчиликтер бул абдан туура деп эсептейм. Анан азыркы учурда врачтардын айлык майнасы канча? Азыркы учурда орточо айтканда, орточо эсеп менен 30 000 сомдун тегерегинде. Канча? 30 000 сомдун тегерегинде, орточо. Мурунку министр Алымкадыр Сабирдинович анда калп сүйлөгөн экен да, жогорку кеңеште бизге маалымат берип, врачтардын айлык майнасы 120 000 сомго чыгардым деп айткан да. 30 000 бул абдан аз. Негизичи биз эми врачтарга, мед айымдарга, саламат сатуу тармагында иштеген бардык эле ошол жумушчулардын айлык майналарын көтөрүшүбүз керек. Мен билишимче бухгалтерияда иштеген, ФХУда иштегендердин айлык майналары бир 7 000, 8 000 эле болсо керек деп ойлойм. Туурабы? Мен бухгалтериянын айлык майнасын баягы тактап билип берейин, азыр маалымат жок. Аз го деп ойлойм да. Аз, ооба. Баарын эми айлык майналарын көтөрүш керек да. Анан эми оору күндөн күнгө көбөйүп атат биздин мамлекетте. Баягы алдын ала иштер жакшы жүрбөй жатат да, оорудун алдын ала. Себеби эми оорунун баарын деле саламат сактоо тармагына жүктөп коюп атабыз да. Күнөө сиздерге мындай түртүп коюп атабыз. Биз жанагы азык түлүктү да карашыбыз керек да. Кандай бизге азык түлүктөр келип атат. Жергиликтүү бийликте иштеш керек, органикалык тамак аштарга өтүшүбүз керек. Ошол жакты да карашыбыз керек да. Ошондо биз алдын ала мындай иш жүргүзөбүз да, оорулардын алдын алабыз. Сууларыбыз кандай болуп атат? Ар бир региондо сууларды биз негизи текшертишибиз керек да. Лабораториялар бар да бизде, туурабы? Кандай сууларды ичип атабыз? Ушу боюнча да сиздер катуу иштешиңиздер керек. Жергиликтүү бийлик менен Айыл чарба министрлигине да мындай талаптарды коюшубуз керек. Айыл чарба министринин орун басары отурат. Мөмө жемиштерди кандай баягы химиялык заттар менен дарылап атабыз. Ошону баары келип биздин жарандардын оорусун пайда кылат да. Онкологияны өзүңүз билесиз, азыр Кыргызстан статистика боюнча канчанчы орунга чыкты онкология оору боюнча? Эми дүйнө жүзүндө кайсы орун экенин айта албайм, бирок Кыргызстанда кесепеттеринин 3-чү орунда онкология турат. Эми сап башында турат да. Ооба, аябай көп. Бул эми дүйнөлүк тенденция. Даже өнүккөн мамлекеттерде онкология аябай күчөйт. Бизде да ошондой. Анан ушу боюнча катуу иштешиңиздер керек. Эми сиз жаңы келдиңиз, реформа кыласыз деп ишенебиз. Анан бизде Кадамжай районунда, Айдеркен шаарында сиздердин балансыңыздарда эски сиздердин оорукананын имараты бар. Ошо ойдон турат да, ошондо бир Баткен областына бир детский борбор курастарбы, бир жакшы бир имаратты ремонт кылып, бир борбор ачышыңыздар керек да. Андан тышкары Кадамжай районуна караштуу Орозбеков аймагындагы Кызылбулак айылындагы туп больницанын имараты да турат ошо ойдон. Аябай татынагай жерде турат, күндөн күнгө бузулуп атат. Ошондо имараттарына сиздер имарат салабыз деп аракет кылып атасыздар. Ошондо имараттарды мындай ремонт кылып, элге шарт түзүп беришибиз керек да. Азыркы учурда Айдеркен шаарында стоматология отделенияны санэпидстанция жаап салды. Стоматология жок бөлүмү азыркы учурда. Оюңуз кандай? Стоматологиялар боюнча туура айтасыз. Бул стоматология негизинен ушу өкмөттүн карамагынан кичине чыгып кеткен, хозрасчет болуп, баягы зуботехниктер дагы стоматологический клиникаларды ачып иштеген фактылар бар. Буну токтотуш керек, албетте. Стоматология жагынан бар толук карап чыгыш керек. Эркин Маратович, мен сиз түшүндүм. О, эки имаратты кандай кылабыз? Кадамжай районунда мен айткан имараттарды. Биз
Азыр эмне кылабыз деп мен сизге айта албайм. Биз карап көрөлү. Мына каарман курировать этет. Бүт лечебный сетте. Ушу боюнча анда мындай сүйлөшүп анан кат жүзүндө мага жообун берип койсоңуздар. Болуптур. Анан могу шаардагы больницаларда бахилалар сатылабы же бекер берилеби? Негизи ошол бахила маселеси көтөрүлгөн 5-6 жыл мурун эле. Мен билгенимче бахилаларды сатууга тыюу салынган. Эгерде мына жакында эле 2 күн мурун бир жаран мага кайрылып, Оштогу больницада бахиланы мажбурдап жатышат деп мен официалдуу түрдө сурасам, жок, бизде андай жок деп жооп келди. Биз мажбурлабайбыз бахила алганга. Бирок ошого карабастан күнүнө 7 миңге жакын туугандар больницага ичине кирип кетип жатышат. Биз аларды тазалыкка сактоого чакырабыз деген жооп келди. Бирок менин оюмча бахила сатууну албетте токтотуш керек. Бекер берилет, бекер берилиш керек. Бересиздер да ооруканага бахила. Же жанагындай бут тазалагыч машиналарды коюш керек кире бериш жакта. Макул, көзөмөлгө алсаңыз. Рахмат.